Бир нече банктар кыргыз-тажик чек арасында жашагандардын насыясын жойду. Өлкөдө дагы 298 адамдан COVID-19 табылып, 6 бейтап каза болду. Кыргызстанда 65 000 адам COVID-19 каршы эмдөөдөн өттү. Кыз келиндер күрөшү боюнча курама команда Польшада өтчү мелдешке даярдык көрөт. Эртең 21 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен облусунун чек ара аймактарынын жашоочуларына Компаньон банкы 2 миллион сомдук гуманитардык жардам көрсөттү. Ошону менен катар 17 жарандын насыясын кечип, 3 жарандын насыясынын пайызын төмөндөттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Ошондой эле банк тарабынан бир турак үйү күйгөн жаранга 25 000 сом материалдык жардам берилген. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев буга чейин Баткен облусунда ишмердүүлүгүн жүргүзгөн банктардын өкүлдөрү менен жолугуп, чек арадагы окуяда жабыркаган жарандардын насыяларын кечүү же жеңилдиктерди берүү боюнча мүмкүнчүлүктөрдү кароону тапшырган. Натыйжада Мөл Булак, Компаньон, РСК, Байтүшүн банктары чек арадагы окуяда жабыркап, кыйынчылыкка дуушар болгон кардарларынын насыясын кечүү чечимин кабыл алган. Облус элинин башына түшкөн оор кырдаалда кабыл алган чечимдери үчүн аты аталган банктардын жамаатына ыйгарым укуктуу өкүл Абдикарим Алимбаев өзүнүн жана Баткен элинин атынан ыраазычылыгын билдирген. Кыргыз-тажик чек арасындагы окуяда жабыркаган жарандардын ичинен 8 жаран РСК банкынын Баткен филиалынан насыя алган. Анын ичинен каза болгон бир аскер кызматкеринин насыясы кечилди. Ал эми жара аталган 7 аскер кызматкерлеринин насыясынын пайызы 6 айга токтотулду. Ошондой эле РСК банкы тарабынан министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атайын эсебине 2 миллион 284 700 сом которулган. Аталган банк бүгүнкү күндө район борборунан алыс жайгашкан чек ара айылында жашаган элдин муктаждыгын жеринде чечүү максатында Лейлек районунун Жаңы Жер айыл өкмөтүнө көчмө калкты тейлөө борборун ачып, 6 майдан тарта кызмат көрсөтүүдө. Ошондой эле РСК банкы чек ара аймактарын колдоо максатында Баткен облусунун Көкташ, Максат, Аксай айыл эли үчүн 10 миллион сом каражат бөлүп, жеңилдетилген насыя берүү чечимин кабыл алды. Насыя 12% менен 3 жылдык мөөнөткө 6 ай танаписи менен жеңилдетилген тартипте комиссиясыз күрөөсүз берилет. Байтүшүн банкы чек арадагы орун алган акыркы окуяда каза болгон 2 жарандын жана турак жайы өртөлгөн 7 жарандын насыясын жоюу чечимин кабыл алган. Аны менен катар аталган банктын жамааты чек ара аймактарында жабыркаган жарандарга 100 000 сомдон ашуун материалдык жардам көрсөткөнү маалымдалды. Кыргызстанда 21 майга карата коронавирус дагы 298 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда, Бишкекте 170, Ош шаарында 10, Чүй облусунда 69, Ош облусунда 7, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 12, Ысык Көл облусунда 21, Жалал Абад облусунда 4 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 311 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 178, Ош шаарында 6, Чүй облусунда 89, Ош облусунда 1, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 19, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусунда 4 адам сакайды. Ал эми сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1551 бейтап, амбулатордук түрдө 2459 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1029 бейтаптын абалы орто оордукта, 440 адамдын абалы оор жана 76 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4578 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4514 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 101 878 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 95 114 киши айыгып чыкса, 1735 адам каза болду. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавируска каршы 6504 адам эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 18999 экинчи доза алгандар. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда, бүгүнкү күнгө карата өлкө боюнча 65 000 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Анын ичинен Бишкекте 17524, Ошто 5367, Чүй облусунда 9969, Ош облусунда 8441, Ысык Көл облусунда 6426, Талас
облусунда 3236, Нарын облусунда 2618, Жалал Абад облусунда 8811, Баткен облусунда 2608 адам эмдөөдөн өткөн. Эскерте кетсек, 29 мартта Республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Ал эми 22 апрелде Россиядан Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы келген. 10 майда дагы 20 000 дозасы алынып келинген. Эмдөө 25-28 күн аралыктык камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар каттала элек. Кыз-келиндер күрөшү боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын мүчөлөрү 8-14 июнь күндөрү Польшанын борбору Варшава шаарында өтө турган Poland Open рейтингдик эл аралык мелдешине катышат. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти. Ошондой эле спортчулар мелдешке ийгиликтүү даярдануу максатында 22 майдан 7 июнга чейин Эстониянын Таллин шаарында өтө турган эл аралык окуу машыгуу жыйынга катышат. Кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама бул мелдешке төмөнкү курамда катышат. Алар Айсулуу Тыныбекова 62 кг, Айпери Медет кызы 76 кг, Мээрим Жуманазарова 68 кг, Нурайда Анаркулова 59 кг, Назира Марсбек кызы 59 кг, Нурбек Изабеков башкы машыктыруучу, Бактыгүл Алишева дарыгер. Белгилей кетсек, кыз-келиндер күрөшү боюнча курама команда Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан иш сапарга жөнөтүлөт. Эртең 22 майда түнкүсүн Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Бул тууралуу Кыргызгидрометтен билдиришти. Маалыматка караганда күндүз Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жайт. Калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +9, +14, күндүз +25, +30, Талас жергесинде түнкүсүн +7, +12, күндүз +24, +29, Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн +12, +17, күндүз +27, +32, Ысык Көл облусунда түнкүсүн +4, +9, күндүз +18, +23, Нарын облусунда түнкүсүн +2, +7, күндүз +17, +22. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +11, +13, күндүз +27, +29 градус болот.